Менин кыялым дүкөнгө кирип, өзүм өндүргөн нерсени текчеден алуу. То, что ты произвел. Биз алиге чейин өзүбүздү канаттуунун эти менен толук камсыз кыла элекпиз. Казакстан бул органикалык деген сөздүн синоними, тазалыктын синоними. Алар үчүн бул бренд. Ал эми биз баарын тойгозууга кудуреттүүбүз. Эгер биз унчукпасак, эч ким угуп койбойт. Өздөрү туура деп эсептегенде кылып коюшат. Бизнесимдин башында мен Европага, Америкага учуп барып, көзүм ачылып түшүп, вау деп айтар элем. Азыр болсо, окей, менде мындан да жакшы дей. Сейчас я приезжаю и говорю: о, окей, у меня лучше. Бирок сиз айылда төрөлгөн эмессиз. Бул такыр башкача чакырык болгон. Сергей Думаев жаңы муун агро ишкерлеринин көрүнүктүү өкүлү. Ал Алматыдан Казакстандын түндүгүнө көчүп келип, адегенде эгин айдап баштаган. Азыр болсо ири канаттуу фабрикаларынын бирин толук кубаттуулукта иштетип жатат. Мындан тышкары Думаев Республика партиясынын обл маслихаттын депутаты, Ишкерлер партиясынын региондук кеңешинин төрагасы. Бул анын коомдук ишмердигинин толук тизмеси. Общественной деятельности. Саламатсызбы, Сергей? Кош келдиңиздер. Биз Казакстандын түндүгүндө Аралагаш айылынын жанында турабыз. Мындан 3 жыл мурун бул жерде таптаза ээн тала, эч нерсе жок болчу. Ничего не было. Ооба, туура айтасыз. Бул жаңы фабрика. Мындан баары нөлдөн башталып курулган. Биздин Казак талаасынан башка 3 жыл мурун бул жерде эч нерсе жок болчу. Азыр болсо бул жерде толук жабык цикл фабрика иштейт. Биз жумурткадан баштап күндүк балапандарды чыгарабыз. Андан соң аларды корпустарыбызга көчүрөбүз. Затем переселяем их в наши корпусы. Азыр алардын саны 12. Өзүбүздүн тоют заводубуз бар. Анда өзүбүздүн чийки заттан канаттууларга тоют даярдайбыз. Азыр биз турган жер союз цехи. Мындай толук цикл ички органдарын тазалоодон тартып, таңгактоого, сактоого жана керектөөчүлөргө жөнөтүүгө чейин ишке ашырылат. И отгрузки нашим потребителям. Мунун баарын сиздер 2 жылда жасап чыктыңыздар да. Туурабы? Ооба, дейрелик ошондой. Бирок сиз күн сайын бизнесиңиздин маселелерин чечүү менен чектелбейт, кеңири коомдук иштер менен да алексиз. Вы еще занимаетесь обширной общественной работой, мы о ней тоже... Бүгүн ушул тууралуу да сүйлөшөлү. Казакстандагы агробизнестин абалы, сиздин жана кесиптештериңизди жеке бизнес көйгөйлөрүн гана эмес, жалпы өлкө боюнча структуралык өзгөрүүлөргө да салым кошууга эмне түрткү берет. Ушул тууралуу сөз кылсак. Способствовать структурным изменениям в целом по стране. Ооба, албетте сүйлөшөлү. Мен албетте саясатчыдан көрө көбүрөөк ишкермин. Бирок биз бир коомдо жашагандан кийин бул түшүнүктөрдү бөлбөйт. Понятия не разделяем. Азыр биз тооканалардын биринде турабыз. Птичников этим малышам. Мына бул 5 күндүк жөжөлөр. Бул уникалдуу порода, уникалдуу кросс 308-чи. Порода, уникальный кросс, это 308-й. Биз инкубациялык жумуртканы Чехиядан алып келебиз. То есть такой. Демек, ал бизге жеткенче узак жол жүрөт. Бирок биз бул коркунучтарга жана чыгымдарга барабыз. Риски и на эти затраты, потому что та генетика. Анткени алып жаткан генетика жана эттин сапаты бизди толук канааттандырат. Бул жерде азыр болжол менен 35 000 балапан бар. Тысяч цыплят. Аларга 5 күн болду. 42 күнгө чейин ушул жерде чоңоюп, чоң тоок болуп чыгат. Взрослые птицы. Андан кийин биздин жарандардын дасторконуна барат. На столы для наших граждан. Ал эми бул жерде баары кандайча уюштурулган. Биз ичине киргенде жылуу, нымдуу экенин көрдүк. Сенсорлор иштеп турат. Суу, тоют автоматтык түрдө келип жатат. Вода, еда. Сыртынан көп сандаган канаттуулардай көрүнгөнү менен мунун баары бир эле киши тейлейт. Да, поскольку здесь Анткени бул жерде эң алдыңкы жабдуулар орнотулган. передовое оборудование, здесь. Жарыкты башкаруу автоматтык программа турат. То есть автоматическая программа стоит, которая дает команду. Качан укташ керек, качан уйгунуш керек, канча суу ичиш керек, тоютту автоматтык берүү, нымдуулук, желдетүү, жылытуу баары компьютер аркылуу көзөмөлдөнөт. Жылдын баардык мезгилинде биз абанын сапаты, температурасы, тоюттун сапаты, суунун сапаты кандай экенин так билебиз. Качество воздуха, температуры, корма, качество кормов, воды, все контролирует компьютер. Биз азыр чыгармачылык топ менен толук кийинип алдык. Бул жерде санитардык нормалар катуу көзөмөлдөнөт экен, туурабы? Санитарными нормами, правильно? Биокоопсуздук бул эң негизги маселе. Вопрос. То есть
аянттын жетекчиси бизге жеңилдик жасады. Поблажки, да, то есть. Көрүүчүлөр биздин чыгармачыл топтун кандай кийингенин көрүшкөн жок. Бригада. Да, То они есть люди, полностью все одеты, которые получают доступ. Жалпысынан фабриканын аймагына кирген ар бир адам бул тоокана болобу же башка жайбы сөзсүз түрдө жуунуп, кийинип келген кийимин калтырып, кайрадан душтан өтүп, жумуш кийимин алмашат. Проходят через душ, потом переодеваются в одежду. Ошондой эле ветеринардык дарыгер же технолог болсо, алар сөзсүз түрдө жаш тооктордон улуу тоокторго карай гана жылышат. Ар бир тооканага кирген сайын кийимин алмаштырат. При посещении каждого птичника у меня это одежда. Биз чыгармачыл топтон толугу менен бир жолу колдонуучу костюм, бахила, баш кийим менен жабдыдык. Бул биздин ишкананын коопсуздугу үчүн. Ал абдан маанилүү маселе. Тоок чарбачылыгында бул номер биринчи маселе. Ал эми ушул майда чүйрөсүнө чейин 3 жыл мурун бул ишке киришкенде билчү белеңиз же иштин жүрүшүндө үйрөндүңүзбү? 3 года назад вступили в это большое дело. Или пришлось уже все по ходу? Теория менен практика абдан айырмаланат экен. Бул бизнеске киришүүнү чечкенде мен бир нерселерди билем деп ойлогом, бирок баарын жүрүштө үйрөндүм. Я думал, что я что-то знаю. То есть, пришлось это все познавать на ходу. Албетте, күчтүү команда болгону үчүн гана ишке ашты. Алар болбосо муну башкаруу мүмкүн эмес болмок. Управлять было бы невозможно. Жалпысынан Казакстанда биз алиге чейин канаттоонун этине болгон керектөөнү толук канааттандыра албайбыз. 60% эң көп дегенде 70%. Может быть, да. Сиздин бизнесиңизди кайрадан багыттоо ушул себеп болду беле? Форматировать свой бизнес. Анткени сиз буга чейин эле айыл чарбасында дан эгип, уй этин өндүрүп жүрчүсүз. Мясо КРС. Почему вы вдруг решили... Эмне үчүн мындай татаал жумурткадан даяр продукцияга чейин болгону 45 күн созулган ишке киришүүдөн корккон жоксуз? От яйца до готовой продукции, там, 45, да, дней вы сказали, да? Күндүк балапандан дүкөн текчесине дастарконго чейин 42-43 күн. Демек чечим кабыл алуу ылдамдыгы абдан тез болушу керек. Анткени агробизнесте бул формула 1. Бул жерде чечимди бат кабыл алуу гана эмес, алдын ала көрө билип, даяр туруш керек. Анда эмне үчүн дал ушул жолду тандадыңыз? Биз дагы деле тоок этин импорттоого сезимталбыз. Бул биринчиси, бизнес жактан караганда бул чечим кабыл алууга негизги маркер болду. Для принятия решения это раз. Экинчиси, акыркы учурда экспорттук базаларда Россия менен атаандаштык күчөдү. Конкуренция с Российской Федерацией. Бул атаандаштык аябай өсүп кетти. Ал эми даан эгиндеринде, айрыкча жумшак буудайда маржиналдуулук абдан түшүп кетти. Ошондуктан мен бул эки багытты тең салмактуу чечимин кабыл алдым. Я принял решение сбалансировать эти два направления. Эгер буудай арзан болсо, бул тоок фабрика үчүн жакшы. Ал кымбат болсо, бул дыйканчылык үчүн жакшы. Здесь такой баланс. Демек, эки жагынан тең сен утушта болосуң. Бул бир. Сиз белгилегендей, айыл чарбасында 13-14 жыл иштедим. Лет в сельском хозяйстве, то есть когда ты выращиваешь. Буудай өстүрүү абдан асыл. Бирок дайыма эле бааланбаган эмгек. Тилекке каршы, анын жыйынтыгын сен дүкөн текчесинен көрбөйсүң. Менин кыялым дүкөнгө кирип, өзүң өндүргөн товардын текчеден алуу эле. То, что ты произвел. Это была давняя мечта, я пытался это сделать. Бул мурдатан бери келген кыял болчу. Биринчи аракетимди бодомалдан башладым. Бирок ал учурда каржы жагынан даяр эмес элем. Анан бул мүмкүнчүлүк чыкты. Айтканыбыздай кокустук. Бирок кокустук эмес жылдыздар дал келди. Так звезды сошлись, что Бардык маркерлер боюнча бул чыныгы комбо болду. там и риперным точкам это просто было какое-то комбо. То есть Биз компаниянын тез аудитин кылып, бул бизнестин биздин жол экенин тууралуу чечим чыгардык. тот бизнес, Бирок чечим чыгарганда мунун ушунчалык татаал экенин билген эмесмин. Бардык майда чүйдөсүн кийин жүрүштө үйрөндүк. все нюансы мы уже познавали в процессе. Сиз айтып жаткандай, Казакстанда айрым ишкерлер өз тамырына таянууну коркушат. Не боятся опираться на свои корни. Тескерисинче, алар аны өзгөчөлүгү кылып көрсөтүп, жөн гана товар эмес, дал ошол казакстандык товарды сатышат. Идентику, идею, делая акцент на то, что это не просто товар. Сиз бул трендти, маркетингде же жалпы ишиңизде кантип колдоносуз? В принципе, работе. Как используете этот тренд сегодня? Биринчиден, биз муну өз жерибизде жасап жатканыбызга сыймыктанабыз. Это продукт. Бул таза, чынчыл, улуттук продукт. Элдин колдообун сезебиз. Балким биздин региондо бул анчалык билинбей жаткандар. Бирок өлкөнүн түштүк жана батыш аймактарында бул тренд мурдаараак башталып, динамикалуу өнүгүп жатат. Этот тренд он начался раньше и более динамично развивается. То есть Жаңы муундагы ишкерлер батышты көчүрбөй өз стилин жаратып жатышат. Запад
өз тамырына таянып, тарыхты, улуттук орнаментти колдонушат. Корни, то есть используют наши лейтмотивы, какую-то историю, орнамент. И мы чувствуем, что Элден колдоо бар экенин биз сезип турабыз. Ар түрдүү көргөзмөлөргө барганда Казакстан деген сөз органикалык, таза деген синоним. Синоним органического, синоним чистого. Чет элдик өндүрүштөр үчүн Перс булуңу болобу, Кытай же Европа болобу, бул бренд. И мыслят так, для них это бренд. А для нас? Ал эми биздин бул жерде жашаган эл үчүн тилекке каршы, баары үчүн эмес, себеби биз алиге чейин тоок этин толук камсыздабайбыз. Тем же мясом птицы, которые вы выращиваете. Да. И на полке одновременно есть... Дүкөн текчесинде бир убакта казакстандык эт да, импорттук эт да турат. Биз үчүн атаандашуу оор эмеспи? В этом смысле. Для чего вы добавляете эту идентику? Казакча идентиканы кошуу силерге текчеден артыкчылык береби? Уже на полке. Биринчиден, мен сода командама дайыма айтам. Биз эч качан баа менен атаандашпашыбыз керек. Биз сапаттуу продукт өндүрөбүз жана аны арзан баада берип, команданын эмгегин арзандаткыбыз келбейт. Казахстан свою идентику вы слышали, видели наше название, то есть наш логотип. Биз аны атайын ушундай түстөр менен жасап, биздин жарандар коңшу өлкөнүн же башка импорттун товарынан айырмалай алышы үчүн кылдык. Бул нерсеге атайын басым жасайбыз. От другого импорта. То есть мы специально делаем акцент на это. Сергей, бирок сиз айылда төрөлгөн эмессиз, Алматыда төрөлүп өскөнсүз. Выросли в Алмате. Какие качества? Шардык жигит катары бизнес кылып, сатып алып, жаман жашабай жүрүп, кантип Габит Мусрепов районунун айылына көчүп кетүүнү чечтиңиз? Который там что-то продает, покупает и в принципе неплохо себя чувствует, переезжает тогда в район Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области и даже не в районный центр. Бул сөзсүз түрдө чакырык болду. Чечим кабыл алганда мен өлкөнү көп кыдырып жүрдүм. Биз агрардык өлкө экенибиз түшүнүктүү болду. Калктын жарымынан көбү айылда жашайт. Село традиционно. Айыл салттуу түрдө шаардын артта калып келет. Мягко говоря, отставанием от города. Ал эми Алматыдан, биздин түштүк борбордон көчүп баруу бул чоң чакыр келе. Из нашей южной столицы. Это был вызов однозначно. Но еда — это та вещь. Бирок тамак аш, бул ар бир адамдын негизги муктаждыгы. Любого человека. И мен мында келечек бар экенин көрдүм жана азыр туура чечим кабыл алганымда так түшүнүп турам. За хайпом, за чем-то популярным. Биз хайп үчүн же мода үчүн келген жокпуз. Бул өлкөнүн коопсуздугу, күн сайын керектүү нерсе. Бул абдан жакшы иш. Көңүл чөгүп кеткен учурлар болду беле. Анткени, балким жолуңузда баары эле тегиз болгон эместир. Было гладко на этом пути. Албетте, болду. Тегиз эмес нерселер аябай көп болду. Муңаюу, бул туура сөз эмес. Уныние, наверное, это не то слово. Ал эми көңүл калуулар сөзсүз эле болду. Тажрыйбасыздыктан жоголтуулар болду. То есть ты не рождаешься агрономом. Сен агроном же элеватордун директору болуп төрөлбөйсүң. Делаешь ошибки. Үйрөнөсүң, каталарды кетиресиң, сабак аласың да, анан алдыга жыгып кете бересиң. Азыр агробизнес канчалык саркеч деп ойлойсуз? Агробизнес сегодня модный. Вот вы Сиз жаш ийгиликтүү ишкер катары турасыз. И при этом вы не Бирок IT стартапты эмес, канаттууларды өстүрүп жатасыз. А вы вот птичек выращиваете. Вот насколько в вашей предпринимательской среде Буудай, эт өндүрүү сиздин чөйрөңүздө бул канчалык чечкүндүү болуп эсептелет? Круто сегодня. Ну, я могу сказать. Өзүмдүн атымдан гана жооп бере алам. Я очень доволен. Мен жасаган ишке абдан канааттанам. Биздин жалпы команданын ишин жыйынтыгын көрүп турам. 13-14 жыл мурун Габит Мусрепов районуна жаңы көчүп барганда менин жашымдагы балдарды бир колдун манжалары менен эле санаса болор эле. Там можно было по пальцам одной руки посчитать ребят моего возраста. Ал учурда Инстаграмдагы агробизнес хайпы деген түшүнүк таптакыр жок болчу. Бизнеса и так далее, этого еще ничего не было. Ошол кезде биз алдыңкы катарда жүрдүк. Азыр болсо бул абдан популярдуу. Довольно-таки популярная, модная вещь, там фермер. Саркеш нерсе болуп калды. Фермер экин өл. Жашоонун табигый процесси жүрүп жатат. Экинчи муун, айрым жерлерде үчүнчү муун бизнеске келип жатат. Эң кубандырганы аларда мендей эле. Бизнеса уже, то есть и радует. Бул багытка ишенип иштеп жатышат. Занимаются точно так же, как я, верят в это направление.
Менимче биздин өлкөдө келечек агрардык тармакта. Аграрная страна. То есть, когда на заре бизнеса... Биз агрардык өлкөбүз. Бизнес башталганда мен Европага, Америкага барып көзүмдү чоң ачып, вау деп таң калып келчүмүн. Азыр болсо, окей, менде жакшыраак деп айтам. Чын элеби? Бизнестеги технологиялык трансфер болуп бүттү. Мисалы, миллиондогон долларлык кымбат жоюн дарыра эч кимден таң калтырбайт. Эми жаңылык эмес. Бул жерде турган ток фабрика дүйнөнүн каалаган бурчуна барып, мен ушундай фабрикада болдум деп айта аласыз. Балким ал жакта андан да жакшы болчу деп каласыз. Бул нормалдуу көрүнүш. Биз өнүгүп жатабыз. Мамлекет бизди колдоп жатат. Субстанциялар, арзан насыялар, технологиялар жана трансфер болуп кетти. Инстаграмыңыздан көрсөм, үйдө таптакыр олтурбайсыз. Сидите, вы постоянно куда-то летаете, и это... Дайыма сапардасыз. Негизинен эл аралык көргөзмөлөргө, семинарларга, жолугушууларга барасыз. Ал жакта эмне кыласыз? Өнүктөштөрүңүздү издейсизби? Жаңы технологиялардыбы? Чего, что? Менин сапарларым туризм эмес, конференцияларга, көргөзмөлөргө катышам. Я посещаю конференции, выставки, поскольку... Себеби менин бизнесимдин дагы бир багыты айыл чарба продукциясынын экспорттоо. Көбүнчө Казтрада колдоосу менен соода-экономикалык миссияларга чыгабыз. Афганистан, Тажикстан, Өзбекстан бул биздин потенциалдуу өнүктөштөрүбүз. Кытай бул мен үчүн чоң чакырык жана зор рынок. Очень большой вызов и огромный рынок. Ал оңой эмес, бирок ар бир жолу барган сайын түшүндүрөөк болуп жатат. Встречаемся, ведем переговоры. Биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Экспорт, импорт үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү табабыз. За прошлый месяц. Өткөн айдын ичинде эле этти кайра иштеттүү жана таңгактоо боюнча 2 ирет көзөмөлгө катыштым. Бири Германияда, бири Кытайда болду. Экөөнүн тең пайдалуу нерселерин көрдүм. Там что-то для себя увидел. Сиз жазыпсыз, ИФАдан кайтып келип, башка инсайт, жасалма эт айланасындагы хайп басаңдап калды деп. Бул чынбы? Такое было? Биздин өлкөгө ал толук келген жок. Это Да, обошло, к не счастью. накрывало, да, но Бирок Америкада Beyond Meat жана башка соядан жасалган алмаштыргыч брендтер абдан популярдуу болуп кеткен. и так далее. То есть там вот повестка там Вегандык, вегетарандык повестка кызыктуу талкууланып, IPO-го чыгып, миллиондогон, миллиарддаган баалар менен баалануучу. IPO каких-то сумасшедших миллиардов их оценивали. То есть это был какой-то такой пузырь, который надувался, традиционный. Чындыгында бул чоң ыйлак чайлы, бирок салттуу белокту эч ким жокко чыгара албайт. Анткени аминокислоталар жана белокту өсүмдүктөр аркылуу толуп алуу мүмкүн эмес. Растений. Демек кадимки эттин рыногу дагы өсө берет да. Естественного мяса он будет расти. Туура, так ошондой болот. Канаттуучулук, ток эти менен өндүрүү да башка тармактар менен салыштырганда пропорциялуу түрдө өсө берет. Оно будет только расти. Сергей, эми караңыз. Сиз мамлекет бул ишкананы уюштурууда жардам бергенин билдирдиңиз. Бирок сизде ички рынокты толтуруу боюнча милдеттемелер да бар да. У вас есть обязательства по... Азырынча ал толук камсыздала элек. Ошол эле учурда экспорт боюнча да чоң пландарыңыз бар. Бул жерде тараза кай жака ооп кетет. Здесь эти весы Ну, будут здесь склоняться. мы будем Бул жерде биз сөзсүз тең салмактуулукту сактайбыз. Өзүбүздүн ички рынок биз үчүн эң маанилүү жана принципиалдуу. Биз ушул жерде иштеп жатабыз. Өкмөт жана облустук жетекчилиги финансылык институттар аркылуу бизге колдоо көрсөттү. через финансовые институты. Ишеним артты. Ошондуктан биздин моралдык да, келишимдик да милдетибиз бар. Биз сөзсүз облустук ток эти менен камсыз кылабыз. Значит, мы нашу область будем закрывать по мясу птицы в полном объеме. Азыркы учурда кеңейтүү боюнча пландарды эстеп албаганда деле өндүрүүгө эт эки облусту толугу менен камсыздайт. Демек биз баарын багууга жөндөмдүүбүз. Мы можем накормить всех. Сергей, а вот... Жакында өлкөдө Казакстанда көндүрүүчүлөрдүн реестери киргизилди. Казахстанских производителей. Бул да ишкерлер палатасынын демилгеси болчу. Мурда берилген сертификаттардын ордуна эми ошол реестр иштеп жатат. Вот на это тот самый реестр казахстанских товаров, работ и услуг. Сиз социалдык тармакта бул демилгени колдоп, биз ушул жерде иштеп, чынчыл иш кылабыз деп жазасыз. Чынчыл дегенде эмнени көздөгөнсүз? Есть тот человек, который здесь вот все делает прямо на земле.
и делает честно. Что вы имели в виду, говоря вот слово «честно», говоря вот это вот все? Биз фабрикада болдук, баарын көрдүңүз. Завод иштеп турат, адамдар эмгектенип жатышат. Бул жерде айлык алышат. Биз ушул жерде салык төлөп жатабыз. Өнүмдү ушул жерде өндүрүп жатабыз. Доставляем, и каждый день над этим работаем. Ар күнү жеткирүү жаңы жумуш органдарынын түзүү, инвестиция жасоо менен алекпиз. Гораздо проще купить. Жана мындан ары дагы кеңөйүүнү пландап жатабыз. Ал эми шектүү, сапаттуу даяр товарды сатып алуу, жөн эле этикетка чаптап коюу кыйла жеңил. Биринчиден сапаттуу шектүү болот. Экинчиден кичине гана манипуляция менен аны жергиликтүү деп көрсөтүп, кымбат баада сатууга болот. Мен буга кискен каршымын. Анан да ушундай чынчыл эмес өндүрүүчүлөр мамлекеттин колдоосуна да тең чыгышы мүмкүн. Бул адилетсиз деп эсептелет. Ошондуктан мен ресторандан көңүлдөйм. Анткени анда так эрежелер жазылган, кандай критерийлер боюнча жана кантип кирүүгө болот. Өзүмдүн кирериме 100% ишенем. Ошондуктан бул ишти рынокты коргоо. Биз аны жасоого милдеттүүбүз. Ар бир өлкөдө эл чек арада көзөмөлдүү күчөтүшүбүз керек. Будь то любая страна. Ал эми тамак-аш өнөр жайында бул канчалык кеңири таралган көрүнүш. Себеби көпчүлүк ойлогондой бул көбүнчө кийим-кече же башка тармактар тиешелүү эмес. Какой-нибудь? Жок, бул айыл чарбада абдан кеңири таралган. Очень распространено, начиная от зерна. Там, да, буквально. Маселен, дан эгинден баштайлы. Бир нече жыл мурун менин демилгем менен улуттук планетанын аянтчасында бөдөмүк импорт боюнча жыйын өткөн. Коңшу өлкөлөрдүн документсиз же жасалма документ менен продукция кирүүчү. Мындан улам биздин областтагы жолдор бузулуп жатты. Заходил в нашу страну с перевесом. Анткени оор жүктөр кирип жаткан жергиликтүү дыйкандардын кирешеси азайып, бюджетке түшчү салыктар түшпөй калды. Демпингуя цены на рынке, соответственно, недополученная прибыль наших сельхозтоваропроизводителей. Инвестиция чектелип, атаандаштык жөндөмдүүлүгү төмөндөп жатты. Бул абдан чоң кыйгый болгон. Бирок өкмөт биздин угуп чектөөлөрдү киргизди. Через понижение, да, нашей конкурентоспособности. Алгач көйгөй болгон бир өкмөт бизди угуп чектөөлөрдү киргизди. Ввели ограничения сначала по. Албетте темир жол транспорт боюнча, кийин автоунаа боюнча биздинки, андан кийин такыр эле принципиалдуу маселе чечилди. Бул абдан коркунуч маселе болчу. То есть это очень острый вопрос. Азыр эми ушул казакстандык өндүрүүчүлөрдүн реестри карап көрөлү. Эрежелер сиздерге түшүнүктүү болуп калдыбы? Анткени мыйзам кабыл алынды. Бул чындап эле максималдуу ачык, айкын, чынчыл жасалат деп. Себеби министрлик айрым өндүрүүчүлөр автоматтык түрдө киргизет деп жарыялады. Потому что уже министерство заявляет, что бул болсо суроолорду жаратпай койбойт да. Ну и что тоже вызывает вопросы. Мен ишенем, эгер бизнес өзү активдүү болуп, бул процесске түздөн-түз катышса, анда албетте барып туура жасоого болот. Ал эми кийимдер бирөө жасап берген деп күтсөк, андан кийин кантип жасашса, ошондой болуп калат. Сиз өзүңүз катышасызбы? Сөзсүз. Бул жөн эле акча жөнүндө эмес, бизнес да коомдун бир бөлүгү. Мен эч качан бизнести коомдун бөлүгү көрбөйм. Сиз дагы жазыпсыз, бизнес бул салык төлөөчү гана эмес, аймактын өнүгүүсүнө толук кандуу өнүктүш деп. Муну менен эмнени түшүндүңүз? В процессах развития регионов, вот вы что имеете в виду? Менимче бизнес чыныгы өнүктүш болуш керек. Биз ушул шаарда, ушул өлкөдө жашайбыз, ушул жолдордон жүрөбүз. Өзүбүз продукцияны да, ички рынокто да, тышкы рынокто да чыгарабыз. Я считаю, что политики в управлении страной там однозначно. Өлкөнүн башка жагынан суроолор чыгат. Ошондуктан биз айрым учурларда туура багыт көрсөтүшүбүз керек. Бирок биз айрым маселелерди ар кандай аянтчалардан коргоп чыга алабыз. Бул партия болобу, бул атамекен болобу же башка жыйынтардабы айта алабыз. На примере последних реформ мы же видим, что государство нас слышит. Да, не всегда все получается, не всегда все идеально, но есть нюансы. Эгер унчукпасак, менин позициям жөнөкөй. Эгер биз унчукпасак, анда биздин эч ким унчукпайт. Алар өздөрү туура эсептегенди чечим чыгарып коюшат. У меня позиция очень простая. Если мы будем молчать, нас никто не услышит и сделает так, как посчитают, что они правильно сделали. Можно ли упрекнуть предпринимателей, которые так активно участвуют во взаимодействии с властью, местной или центральной, в том, что они таким образом отстаивают интересы собственного бизнеса, но не то чтобы, не только, так скажем, всеобщие интересы? Это работает на практике реально? Такой интересный. Албетте, жакшы жактары бар. Баарыбыз эле алтруист эмеспиз. Процесстин ичинде болгондо айрым маалыматты биринчи болуп угабыз. Погружен в процесс, и ты какую-то информацию. Чындыкты айтсам, ишкер катары ошол маалыматты пайдалансам болот. Как там предприниматель.
Бирок түздөн түз чоң пайда көрүү бул кызматтан абдан кыйын. Исходя из этой позиции или должности извлекать. Оба бул аймакта белгилүү бир статус берет. Мамлекеттик органдарга кайрылганда мамиле дагы бир аз лоялдуу болот. Эгер түшүнбөй калган жагдай болсо, ошол суроону депутаттык суроо катары жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Азыркы суроо Инстаграмда сиздин постторуңузда үстөл темасы көбөйдү. Мисалы, маслихат, ишкерлер палатасы, партиялык ишмердүүлүк, мейли, бирок стол техникасы сиз жакында эле болосуз. Федерацияны жетпей баштадыңыз. Эмне үчүн дал ушул спорт? Буквально вчера, позавчера областную федерацию настольного тенниса. Почему? Спорт бул дагы жашоонун бир багыты. Направление жизни. Касым 7 жылдан бери чоң теннис менен алектенет. На протяжении 7 лет. Ошондуктан бул спорт мага тааныш. Большим теннисом, но что в том, что в другом, там проблемы. Чоң теннис менен стол теннисинде көйгөйлөр дээрлик бирдей. Биздин облус менен республикалык бюджет бул спортко чоң каражат салды. Внес колоссальные средства, инвестиции в развитие этого спорта. И так получилось, что буквально на становление... Жаңы спорт объектиси курулду. Ошентип жаңы келгенде мага функцияны жетектеп көрүүнү сунушталды. Бул мен үчүн жаңы чакырык. Развитие, для меня это новый вызов. Түшүнүктүү. Эмне кылганы жатасыз? Азыр так анык эмес. Бирок жакында эле машыктыруучулар теннис борборунун жетекчилери менен биринчи жайак өткөрүлдү. Облустук спорт башкармалыгы менен али жолуга элекмин, бирок келерки жумада жолугам. На следующей неделе, думаю, первую встречу проведем. То есть машыктыруучулар мага айрым көйгөйлөрдү айтышты. Определенную проблематику обозначили. Анан Астанада борбордук федерациянын кеңсесинде да жолугам. Ошол жакта биринчи талкуулар болот. Там обсудим первично. Маселелерди кантип чечүүнү элестетесиз. Мен үчүн бул түшүнүктүү бизнес процесстер. Болгону максат башка. Негизи максат балдарды спортко тартуу. Детей наших в спорт. Бул техникасынын артыкчылыгы кирүү дээрлик акысыз. Бесплатный вход. Чоң теннис сыяктуу чоң чыгармачылык жок. Кымбат корттор, кымбат кийим-кече, машыктыруучу дегендей. Экипировка совсем других денег стоит. Стол тенниси массалык спорт. Ал облустарда, райондо да өнүккөн. Только у нас в области и в районах. Өзүм айылдан чыккам. Балдар стол теннис ойношчу, көрүп жүрчүмүн. Баштапкы этапта чоң инвестиция талап кылынбайт. Демек аны жайылтып, катышкан балдардын санын көбөйтүү мүмкүн.